Экинчи сурообуз бул биздин абактагы жарандарыбыздын укуктары чектелбей, алар укуктары бузулуп, алар деген бүгүнкү күндө зордук зомбулукка дуушар болуп жаткандыгы жөнүндө дагы абдан көп талкуу болуп жатат. Мен ойлойм, ушул пандемия карантин менен катарлаш эле, бул вирус менен катарлаш биз үчүн өтө бир кооптуу нерсе. Бул абактагы жарандарыбыздын ушул нааразычылыктары болуп жатат. Анткени эмнегедир эл баягы ушундай опурталдуу учурда нук кайсыл жака бурулса, ошол жака бурулуп эле ким ушундай өзүн бир аябай аялуу, аянычтуу көрсөтүп жатса, ошол кишиге болушканга аракет жасагандар бүгүн абдан көбөйүп кетти. Ага бир мисал, бул биздин өзүн мен саясий куугунтукта болуп жатам деген Равшан Жээнбековдун менин укугум чектелип жатат, мага эч кандай үй бүлөм менен байланышканга мүмкүнчүлүк бербей, адвокатым менен байланышканга мүмкүнчүлүк бербей мени чектеп жатышат деген бир дом аты. Ал эми экинчи Ким Санбаевдин жанагыдай сырттагы туугандары жасалма бир видеолорду уюштуруп, анын тил жакта ачык эле абдан кордук көрүп жаткандыгы жөнүндө видео материалдарды таркатып жатышат. Бул боюнча МВД көп деле чара көргөн жок, анткени бул нерселерди алар жашырган жок. Иниси жана бир туугандары ачык эле аларды коюп жарыялап жатышат. Бүгүнкү күндө ошол нерсе дагы элдин оюн пикирин бир топ бурмалоого, ошол эле бийликти, ошол эле күч органдарын жаман көрүүгө, жек көрүүгө алып барып жатат. Сиз ушул акыйкатчы катары алар менен түз байланышкан биздин өкмөттүн атайын өкүлү катары эмне пикир айтып кетер элеңиз? Мен өкмөттүн өкүлү эмесмин, мен парламенттин өкүлүмүн. Парламенттик контролду адам укугу боюнча биз алып барабыз. Албетте бул пандемия көп мындай минустарыбызды көрсөтүп койду да, өзгөчө укуктарга тартып, адам укугу боюнча, экономика деле, саясатты деле баягы жетишпегендерибизди көргөзүп койбоду. Мындайча айтканда, экзамен катары болуп калды да. Анан бул экзаменди биз тиешелүү деңгээлде тапшыра албай калдык да. Ошон үчүн баарыбыз эле, муну баары эле депутаттар деле, өкмөт мүчөлөрү деле, укук коргоочулар деле, күч структура, эксперттер баары эле мойнуна алып атпайбы. Жеке биз эмес, дүйнө жүзү ушундай экзаменден өтө албай калды. Бүгүнкү мына дүйнөлүк эксперт ООНдун заключениясында окудум мен, ВОЗ, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда заключениялары бар. Эки эле мамлекет экзаменди ийгиликтүү өтүптүр. Бул Кытай, анан Южный Корея өтүптүр да, ийгилик. Вьетнам үчүнчү мамлекет. Калгандарыбыз мындайча айтканда бул экзаменден өтө албай калдык да. Анын ичинде биз да барбыз. Америка баштап, Россия, Германия. Россия кичине аякы учурларда түздөп кетти да, аларда жана 4-үнчү мамлекет болуп кирди азыр. Ушул коронавируста ийгиликтүү баягы иш алып барып аткан боюнча. Эми бул адам укугу боюнча айтсам, чын эле нааразычылыктар көп болду. Адвокаттарды жумушка кое бербей, судьяларга дагы тоскоолдук болду, адвокаттарга тоскоолдук болду. Ошол эле абакта отургандар карантин өтүш керек болуп калды. Мыйзамда бул көрсөтүлбөй калыптыр. Карантинде отуруп калды, демек суроогу, отурган суроогу баягы СИЗОго которулбай, ИВСте отуруп калган. СИЗО, ИВСте мынча отуруш керек, СИЗОдо мынча отуруш керек, тергөө мынча жүрүш керек деген эмелер бар да. Эми баягы азыр, конечно, досудебный производство деп койдук, бирок айрым учурларда досудебный сотко чейин териштирүү, иликтөө иштери жүргүзүлөт да. Ошол учурдун сроктору мындайча даана көрсөтүлбөгөн сроктор эле мурда срок бар болчу да. Мынча ай, анан обул прокурор узартат, анан зам прокурор, анан генералдык прокурор 1 жылга чейин деп, анан ошондой срок. Азыр жок ал срокчу. Анан ошондо кичине бир топтор ИВСте отургандар көбөйүп кетти, СИЗОдо отуруп, буга экспертизада өз учурунда өтпөй калды. Мына көп мындай причиналар бар. Адвокаттар байланыша албай калды. Аны Равшан Жээнбеков эмес, башкалар деле айтты. Туура биз деле көрүп аттык, биз деле айтып аттык ушуну оңдогула деп. Бул даярдык болбой калганда биз алдын ала ушуну алып, ушул маселени чечип коюшубуз керек болчу да. Мына ошого көңүл бурулбай калды, бул черте туура. Анан Равшан Жээнбеков менен өзүм жолуктум, ушул сиз айткан маселелерди алды айтты. Биз кайрылуу жасап, ушул маселени чечип,
Анан ГСИнден жооп алдык, биз бул маселени чечтик депчи. Эми жанагы сиз айтып кеткен берки башка инсандар болсо, негизи коронавирус болгон учурда дагы биз институт омбудсмен жабылган да жокпуз, жумушубузду токтоткон да жокпуз. Айрым отделдердин мындайча тең иштесе, тең дистанционно иштеп атты. Но негизи баягы бизге ошол коронавирус болобу, болбойбу, кандай эл келсе ошондой эле келип атты. Ошондой кайрылуулар да болуп атты, түз келүүлөр да болуп атты. Биз да жумушубузду эметпей, ошол карантин ачылганда, карантин ачып туруп эми доктурлар өзүлөрү деле айтып атты, баягы ГСИндин ойлоп тапканы эми кичине туура эмес го дейт. Анан аны деле биз эми медик болгондо эми жыйынтык бере алган жокпуз. Мына анализ тапшырдыңар дейт. 14 күнгө беребиз дейт. Бизден чыгып алып базарга барасыңар, дүкөнгө барасыңар, жуктуруп алып анан ошол эртеси эле жуктуруп алып анан встречага барып атпайсыңарбы ГСИн, ушул жагын эске алсаңар дейт. Демек бул справканы талап кылганы кичине мындай эме болуп калды да. Ушуну ГСИн жетекчилиги Минздрав менен врачтар менен кеңешип, ушул албетте абактагыларды сакташ керек. Ал жабык да. Жабык мекеме болгондон ага вирус барса биз токтото албайбыз. Коомчулукту токтото албайбыз, анын аякты өтө оор болот да биз үчүн. Абакта жаткандарды анан биз аларды чыгарып ийбейбиз да. Ошол ар кандай бар. Жеңилдетсек болот, жана биринчи камалгандар, незначительный преступлениялар боюнча бошотсо болот. Жана балдарлар, аялдар жатат, ошолорду болот, легкийлерди, менее тяжкийлерди. Белгилерди кантип кармайбыз? Мына ошол жагы оор болуп, аларды деле түшүнүп атам мен ГСИнин жетекчилигин. Но бирок айрым учурда мындай одон ашканыбыз да болуп атты да. Мыйзамды мына ошону жанагы укук коргоочулар жанагы ушул маселени көтөргөндө дали негизи бар. Бирок алар деле түшүнүш керек, табалды, кырдаалды түшүнүш. Биз ошол ГСИндин жетекчилерине кайрылганыбызга, кайрылы Ким Санбаев боюнча кайрылганыбызда алар айтышты, ушул акыйкатчы кирип чыккан, эгерде ал жерде бир туура эмес иштер болсо, ал киши эмдигиче жеткирмек, элге айтмак деп. Ошо Ким Санбаев боюнча мындай токтолуп кетсеңиз, анткени бүгүн социалдык сетте ошол кишинин видеосу абдан көп талкуу жаратууда. Ал материалдардын баарын бизге чейин алар туугандары, бир туугандары таратыптыр, адвокаттары таратыптыр. Биз барганда деле биз жолуккандан кийин адвокаттары бизге ошол материалдарды бизге берди, жана улуттук центрге берди. Ал бар, бирок ал жерде чынын айтканда ал киши менен өзүм жолуктум, Ким Санбаев менен. Жолуксам, эксперттер да барды, мен бир 3-4 жолу жолуктук да, биздин менден тышкары, мен да жолуктум, менин эксперттерим да жолукту, дагы бир жолу жибердим, текшерип сурап келгиле деп. Эми бир топ эмелерди берди, сын пикир, өтө катуу сын пикирди ГСИндин жетекчилигине, жана жабык абак СИЗО бирдикин, ИВСтин жетекчилерине айтты. Эми аны азыр биз алып ошол материалдарды анализдеп атабыз. Бирок алдын уже запрос жибердик. Жана видеодогу нерсе чын бекен же чын эмес бекен, ошону айтып кетсеңиз. Азыр талаш болуп жатат, жана видеодогу ал жасалма видео деп жатышат. ГСИн да айтты, биз андай мүмкүнчүлүк бербейбиз, антип атайын бир жерге алып кирип алып. Жок, мындайды айтыш керек. Ал биринчи келгенде аны ГСИндин начальниги айтты, эме ким СИЗОнун. Биз алып келгенден кийин мындай өзүңчө жат десек болбой, общийге барам деди, анан кийин арыз жазып анан буяк эметти дейт. Ал жана маселени көтөргөндө мен айттым, сиз өзүңүз кайрылыптырсыз. Анан кийин экинчи мен общийге эле барам деп. Анан кийин бөлөк камера сурадыңыз. Биз да жардам бердик, ГСИн да жардам берди, бир камерага отурдук. Ошол эле таможнянын мурдагы кызматкерлер менен деп отурду камерадачы. Азыр деле ошол жакта болчу, анан кийин 50-чү мекемеге алып кетпеди, Нижний Новгородко. Ага чейин ИВСке алып кетиптир, тергөөлөрү барды. Мен ошону жолугайын деп барсам, мен ошол жерден уктум, СИЗОдон, СИЗО 1ден шаардык ИВСке алып кетиптир деп. Анан өзүм ал жерде калып, башкалар менен жолуп, балдар барып жолугуп келди. Эми ал жерде көп маселелерди айтты. Эмне үчүн дейт, ушу канча кишилерди
биз бөлөк мамлекеттерден алып келе албай атасыңар дейт. Мени бир айда эле чечип алып келдиңер дейт. Эми муну кантип түшүнсө болот дейт. Эми мен деле айттым, мен билбейм, биз иликтейлик дедим. Эмне ушундай болду? Чынын эле айтканда бүгүнкү чейин бир топ арыздар бар, алып келе албай атабыз да. Муну бат эле алып келип койду. Бирок Россия тарапка да кайрылды, национальный центр баары деле кайрылып эметип атат, эмне болду, кандай болду деп. Эми азыр жооп келгенден кийин буга жооп бере алам да, азыр айта албайм. Азыр айтып алсам муну тескери болуп калышы мүмкүн да. Жоопторду алайын. Тергөө болуп иликтөө бүтсүн биз тараптан жүргүзүлүп аткан. Анан жанагы боюнча мен өзүм сурадым. Кечке отуруп сүйлөштүм аны менен, жалгыз сүйлөшүп анан айтсам, эми аны ал өткөн иш, алга кайрылбай эле коелук деп баш тартты, бирок айрым фактыларды айтып берди мына сизге деп. Жазуу түрүндө да кайрылды. Эми анын баарын азыр текшерүү жүрүп атат, иликтөө жүрүп атат. Жоопторду алайын. Анан ошондо мен ачыкка чыгарам да. ГСИнын жетекчилери айтты, ал өзүнчө жеке жалгыз камерада отурганын, ал жалгыз камерада отуруп, жанагындай абал болбой тургандыгын, жалгыз камерада отургандарга көрүнгөн эле кирип кол тие албасы жөнүндө маалымат беришти. Эми бул боюнча дагы кара ойлонуштуруп көрүшөр. Аны айтты мага кимсе ушундай кирип келди, ушундай болду деп айтты. Бирок аны текшериш керек. Азыр эми аны мен текшере албайм да. Менин эксперттерим текшере албайт. Эми муну спец прокуратура текшериш керек. ГСИнин жетекчиси кызыктар болуш керек ушул да, эки тарап. Ушуларга бердим, алар текшерип атат. Мен жооп күтүп атам. Момундай фактылар болду. Азыр дагы экинчи ирет запростор даярдап атабыз. Себеби лам тигилдин айтканы менен булардын жообу баягы дал келбесе, албетте ошо биз кайра экинчи, үчүнчү ирет кайрылып, анан мүмкүн даже эгер ушундай осложнение болсо, мына көчө эле улуттук борбор жана пыткага каршы аябай чоң мындай жарыя кылышпадыбы маалыматка барса, эми карабайсыңарбы, жабык мекеменин жетекчилери Кыргыз Республикасынын мыйзамын тебелеп тепсип атышат. Аларды обыск кылып атат. Осмотрда обыск эмес, жанагы тинтип личный вещи. Мыйзам боюнча жол берилбейт. Национальный центр аппарат омбудсмендер барганга кой бербей коюшуптур. Мына ушулардын баары мындайча айтканда азыр биз бул боюнча азыр кайрылабыз тиешелүү жерге. Бул жерде чара колдонуп туруп наказывать этиш керек ошол жетекчини. Биз бул маселени көтөрүп жумуштан бошотконго чейин биз сунуш кийребиз. Муну парламентке да, өкмөткө да чара көрсүн. Бул эми баягы бул даана мен уже бөлөктү айтпайм, ошол адам укугу бузулуп атабы, пытка болуп атабы деген улуттук центрдин сотрудниктерин ушундай болуп атса, башкалар жөнүндө эмне дейбиз? Или менин омбудсмен, менин мыйзамым бузулса, менин кызматкерлеримдин мыйзамы бузулса, анда эл эмне дейт? Эл айтат, ой, булардын жүргөн турганы мыйзам менен чектелген, конституцияда көрсөтүлгөн. Анан мындай болуп атса, анан башкалар анда баягы ит минип калган кейипибиз турбайбы деген ой болот да. Вот ошону болбош үчүн коомчулукка көргөзүш үчүн биз баягы мына адам укугун сактайбыз. Конституцияда 101 эме статьябыз болсо, 48 46 статья адам укугуга тиешелүү. Өзүңүз ойлоңузчу, 108 112 статьябыз бар да. Ошонун теңи адам укугуга тиешелүү. Анан албетте бул приоритет, адам укугу биз үчүн конституцияда жазылуу. Ошон үчүн бул багытта жанагындай силер көрсөтүп кеткендей кемчиликтерди өзгөчө жанагы жабыркаган элдердин дагы абакта отурган ошол эле жанагы ушул алардын укугун коргогон жана бул одоно аяк эле факты, көчөгү фактын айтып атам. Көчө мурдагы болгон жана улуттук центрдин борбордун жетекчиси, кызматкерлери барса, жанагындай одоно бузуп машакат кылганы бул жол бергис буга. Бул мындайча айтканда мыйзам бузулуп атат, тебеленип атат. Погончон адам мыйзам тебелеп атат. Погон мыйзамды кайтаруучу адам. Мына ушундай баа берип атат. Азыр социалдык тармактарды караңызчы. Эмне деп атат?
ооба. Мындан келди ошол Ким Самбаевдин видеосу боюнча бул көптөгөн текшерүүлөрдөн кийин далили барбы жокпу? Бул азыр жөн эле ооз менен айтылган сөз экен, ал өзү тараптан текшерүүлөрдөн кийин анан ачыкка чыгат экен деген ойдо экенсиз да. Да, бул иликтөөнү бүтүрөлчү. Себеби азыр бияк тугуп, тияк тукпай койсок, объективдүү болбой калат. Эки жакты бирдей болуш керек, э? Сиз Анан жогоруда айтып кеткен прокуратуранын да заключениясы мага өзгөчө, спецпрокуратура. Ошондон жыйынтык чыгара алып туруп, анан ошондо айта алам, ГСИНдин катасы барбы, спецпрокуратуранын катасы барбы, тиги тараптын адвокаттар тараптын катасы барбы дегендейди ошондо айта алам да азыр.